Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы, саламатсыздарбы? Лондондон дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Кытайлык экономикалык өсүш соңку 20 жылдагы эң төмөнкү деңгээлине түштү. Татаал реформалар жүрүшү мүмкүн. 20 кылымдын эң ийгиликтүү саясий идеяларынын бири болгон демократия бүгүн кандай абалда? Атайын баяндама сунуш кылабыз. Бирмада Ирауади дельфиндери азаюуда. Мунун кесепеттери кандай? Дүйнөдөгү экинчи ири экономика саналган Кытайда өсүш соңку 20 жылдагы эң төмөнкү деңгээлине түштү. 2014 жылы экономикалык өнүгүү көрсөткүчү 7,4% болгон. Кытай өкмөтү мамлекеттик өндүрүштөгү жумуш орундары кыскарып жаткан абалда татаал реформалар жүргүзүлөт деп эскертүүдө. Шеңдин үй-бүлөсү Харбин шаарынын фестивалында көңүл ачууда. Алар турмуш оңолуп калганын жана балдарынын келечеги кең экенин айтышат. Бирок Харбин шаарынын экономикасы кыйынчылыктарга дуушар болуп турат. Эми Кытай бийлиги тез өнүгүп жаткан экономикасынын солгундашына байланыштуу катаал реформаларды ишке ашыра турганын жарыялады. Жаңы багыттын маанилүү өзгөрүүлөрүнүн бири жеке менчик компанияларды колдоо. Шең мырзанын менчик дүкөнү бар. Ал буддист көз мончокторду кардарларына сунуштайт. Өлкө динге жакындаган сайын талаптар да өсүүдө. Бирок Шең үй-бүлөсүнүн негизги кирешеси лифт оңдоочу бизнесинен түшөт. Алардын 2 баласы болгондуктан көбүн эсе бир балалуу болгон кытайлык үй-бүлөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк каражат керек. Бирок өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү төмөндөгөнү менен үй-бүлө сарсанаа болбогонун айтышууда. Жай өскөн экономика туруктуу болот. Биздин турмуш ата-энемдин муунуна салыштырмалуу бир топ оңолду. Тез өнүгүүдөн көрөк сапаттуу өнүгүү маанилүү. Кытай бийлиги экономикасынын солгундашы жеке менчик компаниялардын өнүгүүсүнө жол ачат деп үмүт артат. Бирок жаңы багыт жаңы кыйынчылыктарды алып келери анык. Демократиялуу мамлекетте жашап иштөө 20 кылымдын эң ийгиликтүү саясий идеяларынын бири болгон деп саналат. Бирок азыркы учурда демократия кризиске учурап жатабы? BBC'нин атынан жүргүзүлгөн иликтөө көрсөткөндөй, глобалдык саясатта чоң өзгөрүүлөр орун алды. Популисттик партиялар менен кыймылдар алдыга чыгып, мурда ойго келбеген саясий биримдиктер калыптанууда. Бул эмнеден кабар берет? Берлин шаарында жергиликтүү тургундар коммунисттик бийликтин кулашынын 25 жылдыгын белгилөөдө. Ал күн демократиянын жеңиши деп сыпатталган. Бирок соңку изилдөөлөргө ылайык, Чыгыш Европадагы бир да өлкөнү толук демократия деп эсептесе болбойт. Добуш берүүгө келген адамдардын саны барган сайын азайып, негизги партиялардын мүчөлөрүнүн саны да кескин төмөндөөдө. Өнүккөн өлкөлөрдө жөнөкөй жашоочулар менен саясий партиялардын ортосундагы ажырымдан улам шайлоого азыраак тургундар катышууда. Европада бир катар популисттик партиялар шайлоолордо жеңишке жетип, натыйжада саясий кризис болушу мүмкүн экени кабарланууда. Негизги партиялар калтырган боштукту популисттик күчтөр жана кыймылдар толтурууда. Андан тышкары Кытай бийлиги бар. Айтылган өлкөнүн өкмөтү демократия Кытай элине дал келбээрин жана өлкөнүн тез өнүгүүсү аны айгинелейт деп айтып келишет. Кытай бийлиги жөнөкөй тургундардын турмушун оңдоп, эмгек маянасын көтөргөнгө жетишти. Бирок бул демократиянын соңу деп сыпаттаса болбойт. Тарыхта бир да мамлекет саясий өзгөрүүсүз бай өлкө деген деңгээлге чыга элек. Бирок Азиядагы башка өлкөлөрдө демократия натыйжалуу өнүгүүдө. Мисалы дүйнөдөгү эң ири демократия деп сыпатталган Индияда өткөн жылы шайлоо тынч өттү. Шри-Ланкада болсо бийликти топтогон президент шайлоодон кийин кызматтан чегинди. Демек демократияга умтулган өлкөлөр дале көп. Бирок демократияны куруу жолунда бир топ олку-солкулар болушу мүмкүн. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Жапониянын премьер-министри Шинзо Абе ислам мамлекети аталган топтун 2 жапон туткунду өлтүрөбүз деген коркутуусу кечирилгис деп билдирди. Жакынкы чыгыш боюнча расмий сапарда жүргөн Шинзо Абе жапон атуулдарын бошотуу боюнча баардык аракеттерди жасай тургандыгын айтты. Согушкерлер алар үчүн $200 миллион кун талап кылууда.
Medicine Sans Frontiers эл аралык доктурлар уюму фармацевтикалык компанияларга кайрылып, балдардын вакциналарын арзандатууга үндөдү. Балдарды эмдеген эң баштапкы вакциналардын баасы 2001 жылга салыштырмалуу 68 эсеге кымбаттаган. Айрым жарды өлкөлөр өнүккөн мамлекеттерге караганда кымбат баа төлөп калууда дейт уюм. Бирок дары чыгаруучулар баалар дарыны өндүрүү чыгымына жараша болот дейт. Индия өлкөдөгү жолборстордун саны соңку 4 жылда 30%га өстү деп билдирди. Айлана чөйрө министрлиги 2010 жылы 1706 жолборс калган болсо, учурда алардын саны 2226га жеткенин айтат. Дүйнөдөгү жолборстордун 70%ы Индияда. Индияда жолборстор көбөйүп жатса, Бирмада дельфиндердин саны азайганы кабатырлантууда. Кооперативдүү балык уулоо деп аталган көрүнүш Бирмада жакында токтошу мүмкүн. Иравади дарыясындагы дельфиндердин саны кескин азайып, алар жоголуу алдында турган жандык деп катталды. Бирманын окмуштуулары тукум курут болгону калган жаныбарларды изилдөөдө. Бул дарыяда 63 эле Иравади дельфини калган. Окмуштуулар 3 күн издегенден кийин бул жаныбарды табышты. Эң кызыгы, Иравади дельфини адам баласы менен чогуу жашап келген. Алар жергиликтүү тургундарга балык уулоого жардам берет. Балыкчы кармаганын дельфиндер менен да бөлүшөт. Бирок бул жолу балыкчылар эчтеке кармаган жок. Алар адамдын дельфиндер менен мамилеси бузулуп калганын айтышат. Балыкчылардын бири биз бир үй бүлө болчубуз. Анан балыкчылар электр кубаты бар торлорду колдонуп башташты. Эми дельфиндер торлордон жана адамдардан коркуп калышты деп баяндап берди. Окмуштуулар мага электр кубатынан каза тапкан дельфиндердин сүрөтүн да көрсөтүштү. Бул аймакта дельфиндер 3 себептен өлөт. Карып балыкчылардын торлорунда кармалып калышы мүмкүн, же электр кубаты бар торлорго түшүп калышат. Бул дельфиндер 1 жашта жана жөн торлордон булар азыркы сандагыдай кырылмак эмес. Электр кубаты бар торлор менен тез арада 1 күндүк балыкты кармап алууга болот. Бирок анын айынан Иравади дельфиндери жок болуу коркунучуна кептелүүдө. Эң негизгиси адам баласы дельфиндин ишенимин жоготууда. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, футбол боюнча Азия чемпионатында Д группасында Жапония жеңилбеген команда бойдон калууда. Алар 2-0 менен Иорданияны утту. Жарым финалда Жапония менен Бириккен Араб Эмираттары беттешет. 2007 жылы чемпион болгон Ирак Палестинаны 2-0 менен утуп, группада 2-чи орунда турат. Англия футболуна кайрылсак, бүгүн Премьер-лиганын лидери Челси Капитал 1 кубогунда Ливерпуль менен беттешет. Лига кубогунда эки команданын буга чейинки 2 оюнун Ливерпуль уткан эле, Челси болсо FA кубогу менен Чемпиондор лигасында жакшы келатат. Бул болсо учурдагы сезондо ойнолчу 4 кубоктун биринчиси. Бүгүн теннис боюнча Австралия ачык чемпионатынын 2-чи күнү дүйнөлүк биринчи ракеткалар Серена Уильямс менен Новак Джокович экөө тең биринчи таймаштарда жеңди. Эркектердин учурдагы чемпиону Стан Вавринка туркиялык Марсел Илханды утту. Ал эми Уимблдон чемпиону Петра Квитова австралиялык Рэйчел Хогенкампты жеңди. Жаңылыктардын соңунда Америка Кошмо Штаттарына тартылган видеону көрсөтө кетели. Нью-Джерсиде машинада бараткан киши тартып жатканда артынан келаткан чоң унаа көзөмөлүн жоготуп жиберди окшойт. Унаа ортодогу тосмого тийип, жолдун тиги тарабына өтүп кетти. Бир машинени сүзүп ала жаздап, ал капталына ооп барып араң токтоп калды. Жолдордо сак болуңуздар. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Биздин сайтта видеолордон тышкары жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook жана Twitterден дагы тапсаңыз болот. YouTube'да дагы барбыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Лондондо команданын атынан жаңылыктарды көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.